Илим жана зикир. Илим 33. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Экөөнө гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала мал мүлк берген, байлык тартуулаган жана ошол нерселерди жакшы ишке сарптоого мүмкүнчүлүгүн алган киши. Экинчиси, Алла Таала илим берген жана илиминин негизинде калыс өкүм чыгарган, башкаларды үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк алган киши. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Экөөнө гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала мал мүлк берген, байлык тартуулаган жана ошол нерселерди жакшы ишке сарптоого мүмкүнчүлүгүн алган киши. Экинчиси, Алла Таала илим берген жана илиминин негизинде калыс өкүм чыгарган, башкаларды үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк алган киши. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Экөөнө гана көрө албастык кылса болот. Бири, Алла Таала мал мүлк берген, байлык тартуулаган жана ошол нерселерди жакшы ишке сарптоого мүмкүнчүлүгүн алган киши. Экинчиси, Алла Таала илим берген жана илиминин негизинде калыс өкүм чыгарган, башкаларды үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк алган киши. Бухари.